Урматтуу агаларым, 23 февраль бул чыныгы күчтүү, кайраттуулукту, чынчылдыкты жана өз сөзүндө бекем турууну урматтаган күн. Бул өзгөчө күнү мен силерге болгон терең ыраазычылыгымды жана сый-урматымды билдиргим келет. Менин жашоомдогу эң чоң таянычым атам эле. Атам барда ал менин таянар тоом болчу. Эми атамдан кийинки ишенген адамдарым силерсиңер. Силер мага ар дайым күч тартуулап, жашоомду бекемдегенсип турасыңар. Алыста болсом да бул сезимди ар күнү жүрөгүм менен сезем. Бекен аке, эсиңиздеби? Кичинекей кезимде мени аябай эркелетчү элеңиз. Мен анда окуй элек кичинекей кыз болчумун. Бетимден эле өбө берчүсүз. Бир жолу жүдөгөнүмдөн сыртка чуркап чыктым. Артымдан чыктыңыз. Ошондо бөтөлкө менен бутуңузга чаап жибергенмин. Бутуңуз катуу ооруп жатса да, мага катуу айткан жоксуз. Бул окуя үчүн кечирим сурайм. Азыр деле ошол мээримиңизди, жылуулугуңузду сезем. Жолдогул аке, сиздин мага кичинекейимде жумшак таштардан кырып телевизор, стол, жыгачтардан кашык, кесе, табак жасап берген кезиңизди эстейм. Мен ошондо телевизордон адам сүйлөп жатканын кошуп бер деп чыр салгам. Анда сиз: азыр телевизор өчүк турат, андан көрө столго тамак даярда, экөөбүз жейбиз дегенсиз. Чын эле, күндүз телевизор көрсөтпөйт да, өчүк да деп мен ишенгенмин. Ошондо мен сиз жасап берген кичинекей столго чөптөн майдалап тамак кылып коюп, кайра сизге бергенмин. Ошондогу камкордугуңуздун жылуулугу азыр деле жүрөгүмдө. Сиздин ошол мага болгон жылуу мамилеңиз дагы деле бар экенине ишенем. Силердей агаларым бар экенине абдан сыймыктанам. Ар дайым ишенимдүү коргоочуларымдын бар экенин сезип, өзүмдү коопсуз жана күчтүү сезем. Бул мен үчүн өтө баалуу жана кымбат. Сиздерге чың ден соолук, кубанычтуу күндөр жана ар дайым көтөрүңкү маанай каалайм. Өзүмдүн таянар тоолорум деп билем. Майрамыңар кут болсун. Терең сыйым менен жана сүйүүм менен карындашыңар. Ошондой эле көз өтүп кеткен агаларым Сокем жана Докем жөнүндө да айтпай кое албайм. Алардын дагы арбагы ыраазы болсун. Алар советтик армиянын катарында кызмат кылып, мекенге мүмкүн болушунча өздөрүнүн эмгегин сиңирген мыкты инсандар болушкан. Мектепте окуп жүргөндө Сокемдин үйүнө да жүрүп калчумун. Мен эс тартып, аркы беркини түшүнүп калган кезимде Сокем үй бүлө куруп, өзүнчө түтүн булатып, балалы чакалуу болуп калган экен. Мага дайыма өзүнүн кызы сыяктуу мамиле жасачу. Анын ошол мээримдүү мүнөзү дайыма менин жүрөгүмдө сакталат. Ал эми Докем болсо өзгөчө адам болчу. Биз аябай жакшы сүйлөшөт элек. Докеме каалаган темада тамашалашып да, эркелеп да, капа болуп да сүйлөсөң каткырып күлүп калчу. Студент кезде дайыма Бишкектен келип, анын үйүнө бир күн жатып кетмейин үйгө кетчү эмесмин. Эртеси айылга кетеримде менин сумкамды көтөрүп алып, автобуска салып коюп, анан автобус жылганча ошол жерде мени менен сүйлөшүп күтүп турчу. Баса, мектепти аяктаганда да мени шаарга окууга алып барган. Шаар кыдыртып, мага көп акылдарын айткан ошол маалда. Докем дайыма эсимде турат. Мен окууну бүтүрүп келип үйүндө жүрүп калдым. Ошондо да атам менен кошулуп мени шаардык билим берүү башкармалыгына алып барып, жумушка орноштурууга көмөк көрсөткөн. Негизи эле Докем менин эң маанилүү күндөрүмдө жанымда болуптур. Акырында атам тууралуу сөзүмдү жыйынтыктагым келет. Атам чыныгы советтик армияда кызмат өтөгөн адам. Оренбург шаарында армияда болгонун айта берчү. Айрыкча өмүрүнүн акыркы жылдары биздин үйгө келип калганда армиядагы болгон күндөрүн эстеп, эргип сүйлөп берер эле. Бул орустарды узун дешет, бирок андай деле эмес экен. Мен стройдо биринчи турчумун. Баарынан да менин боюм узун болчу. Бирок аябай кыйналчумун. Орус тилин билбегендиктен катарда биринчи болуп алып же команданы түшүнбөйм. Кийин көнүп кеттим. Мени командир жакшы көрчү. Шаарды билбесем, орусча да билбесем, мага тез-тез дем алыш берип, мени ээрчитип шаар айланып келчү. Орустардын деле жакшысы болот, деп калчу. Атам эч качан башыңды ылдый салба, дайыма башың бийик болсун, бирөөгө кошомат кылбагын. Кошоматчы адам жарыбайт, эки жүздүү болот. Ак эмгегиң менен иштей берсең,
кошоматы жок эле сенин ким экениңди баалагандар болот дечү. Ошол акыл, тарбия менен жашообузду улантып келе жатабыз.